Госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп, байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекеттик кызматка келгенде акча берип келгендер көп болгон, билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле, губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр bir ömürden bir tıyın, не то что там alış, даже bireunun oyunda yok, жетекчилердин. Жетекчилердин oyunda yok, bireudен акча alış. Boykot, 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 boykot. Hurmatli Kalaykov, 1 minut vaqtlarni bölümümüz so'raymiz. Bugungi kunda bizni bu elchilardan jana boshqa prezidentlardan siyosatchilar muloqotlarga jo'natamiz biz. Bugungi kunda o'sha elchilardan biz tamam kelib bu elchilardan 11% yana butkul günüden 11% siyosatchilarning o'rniga kelib o'sha protsentni aylanmalar arqonlar qurollarni yozib anan tasdiqlovchilar olishib siyosatchilar o'sha bizning odamlarni o'ldirib olishib o'sha uchun boykot jarayonlaymiz. Boykot, 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 Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Урматтуу мекендештер, өзүбүздүн келечекти өзүбүз курбасак, адилеттүүлүктү өзүбүз орнотпосок, бизге эч ким келип адилеттүү өлкөнү куруп бербейт. Мекендештер, Садыр Жапаров шайлоо алдындагы берген бир дагы убадасын аткарган жок. 3 жылдан баштап карыздар кутулуп баштайбыз деген. Тышкы карыз Садыр Жапаров келгенден баштап 2 эсе, ички карыз 3 эсе өстү. Элдин жашоосу жеңилдеген жок, булар канчалык кооз сүйлөбөсүн. Кандай гана фонтандарды ачпасын, кандай гана жолдорду салбасын, ак үйлөрдү салбасын, элдин жашоосу өзгөргөн жок. Сот жагы реформа болгон жок, сот системасы. Мурдагыдан дагы адилетсиз чечимдерди чыгарып атат. Мурдагыдан дагы коркунучтуу саясий буйруктарды аткарып атат. 2020-жылдагы октябрь төңкөрүшүнүн астындагы итке минип калган 2 дос бүгүн долларовый миллиардерге айланды. Биз болсо бири-бирибиз менен ыркырашып, итче ыркырашып, ынтымакка келе албай, дагы эле бири-бирибизди жемелеп отурабыз. Шайлоо астындагы берген убадалардын бирин да аткара алган жок. Мигранттарды кайтарыштын жолун мен билем. Мен жоопкерчилик алам. Аларды 2 жыл ичинде кайтарабыз деген. Бүгүн Садыр Жапаров бийликке келгенде 4 жыл болуп отурат. Сыртка чыгып аткан мигранттардын саны күн санап өсүп жатат. Болбогон бир ачылган фонтан, курулуп жаткан анча-мынча социалдык имараттар, ак үй, бала бакча, ошолор менен элди алаксытып, бирок артынан миллиондогон, миллиарддаган акчаларды 2 дос уурдап бүгүн долларовый миллиардерге айланды. Шайлоо учурунда Садыр Жапаров алтын иштетилбейт, алтын иштетилсе мындан ары лицензиялардын баары жокко чыгат, токтотулат, мындан ары лицензиялар берилбейт деп эптеп элди алдап, туура эмес иштесем атам арба курсун, балам арба курсун деп атып эптеп элдин баягы байоо сезимин, кыргыздын байоо сезимин ойготуп атып эптеп добушка ээ болуп келген Садыр Жапаров бүгүн Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз өлкө пересадка менен болгону жатат. Тузума мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды
саныңыздарда аябаңыздар. Ушул Эм банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Убадаларын аткармак турсун, күндөн күнгө тетир иштерди жасап атат. Эми Садыр Жапаровдун интеллектуалдык деңгээлин, акыл парасатын баарыбыз жакшы билебиз. Ошол эле шайлоо учурунда дебатка келбей койгонуна, баягы жазган китебинен, сүйлөгөн сөздөрүнөн анын деңгээли кандай экенин, ким экенин, эмнеге жөндөмдү экенин билип бүттүк. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, урматтуу мекендаштар. Эр жигиттин ичине эр токумун ат батат дейт. Эмнеге эркектин ичине деп айтылган эмес ошол сөз. Анткени эркектин баары эле эр жигит эмес. Садыр Жапаров оор басырыктуу боло албай, майда чүйдө чака чайнекке чейин аралашып эле баягы кабар деген өзүнүн эмеси болуп калды. Менчик бир агенттигичи ошо жактан эле айтышып чыга калат. Эр токумду ат батмактуусун, аттын тезеги дагы, эр токумдун үзөңгүсү дагы куюшканы да батпайт ат ичине. Мекендештер, мамлекеттен 1 сом жебей туруп, Болот Темиров депорт болуп, аялы 6 жыл абакка кесилип, баласы жетим балдар үйүнө өткөрүлүп берилип, ал эми мамлекеттен миллиондорду урдаган Таймураз коррупционер экени далилденген Нурлан Сулайманов менен бирге ушундай чоң долбоорлорду алып барып атканы бул уят. Муну көзөмөлдөй албаган, тыйып кое албаган Ташиев ар кайсы жерден опулдап, элге акыл үйрөтүп. Жана Садырбаев, Дооронбек мырза бир жолу трибунага чыкканда ушундай бир сөз айттылар. Ак Суу окуясында деп, Ак Суу окуясына байлап бир канча кишилерди карактап ушундай болуп бир күнөөлөп атканда, ошондо трибунага чыкканда бир ырын айттылар да. Элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң. Качан сен башкаларга тең болосуң деп кыйкырган эле да. Андан бери да 20 жыл өттү.